Илхам Кесабаевичке берилет. Рахмат. Муну Руслан мырза айтсаңыз. Ошол келишимди азыр ар кандай жагдайларга деген беренесин өзгөртүүгө Кыргызстан тарабынан мүмкүнчүлүгү барбы? Мүмкүнчүлүк жок, себеп дегенде бул макулдашууга кол коюлган. Бул ратификацияга азыр келип атат. Эми караңыз. Ар кандай деген себептерге дээрлик 352 миллион сом каралып атат да. Бул аябай чоң да. Бул кандай ар кандай жагдай болушу мүмкүн? Ошону ким түздү? Кимдин сунушу, кайсы багытта, эмне максатта? Сиз мэриянын өкүлү. Урматтуу Абдрахман Кесамбаевич, бул келишим Азия өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүлүп атканда ушул пункты киргизилген болчу. Анткени долбоор ичинде эгерде баалар өсүп кете турган болсо, ушул пункттан каражатты алуу боюнча. Эгерде бул баалар көтөрүлбөсө, келишимдин алкагында калат. Анан Азия өнүктүрүү банкы менен биз баягы макулдашып туруп, бул каражатты ошол эле автобустарга же башка тармактарга жиберсек болот да. Ошондо бир автобустун баасы канча болуп атат? 350 миң доллардын тегерегинде да. Ошондо кокустан мүмкүн болуп калса дегенде ушуга 10дон ашык автобустун акчасы коюлуп тур да, ушул жерге туурабы? 352 миллион сом. Бул деген бир мамлекеттик ишкананын бир жылдык бюджети болуп атат. Мен айтып атам, ошону долларды сомго айландырса 352 миллион сом болуп атат да. 4 миллион доллар болуп атат, ошол 352 миллион сом болуп атат. Мен доллар менен сүйлөшө албайм да, сом менен сүйлөшөм, себеп долларды. Туура да? Туура айтасыз, бирок бул пунктты алып койсо деле болот. Жана сразу эле автобус алганга депчи. Мен ошону сурап атам да. Жок, эгер бирок алган кезде анан кийин баягы эскалация цен болуп кетсе, баа көтөрүлүп кетсе, анда биз өзүбүздүн эсебибизден бул баягы айырманы төлөп бериш керекпиз да. Туура. Бирок бизде деген баягы деген ар кандай жагдай болушу мүмкүн. Пендечилик, ар кандай жаратылыш шарттарына, башка экономикалык шарттар өзгөрүп кетет. Бирок 352 миллион деген сөз бул адамды чочутат. Адамды коркутат бул. Карап көргүлө өзүңөр деле жигиттер. Кыргызстан башта экологиялык жактан эң таза өлкө деп мактанып келсек, соңку 6-7 жылдан бери эң кир шаар деген макамды бербей келатабыз. Биринчи, экинчи, 3 лидерликтен түшпөй келатабыз, айрыкча кышында. Долбоор жакшы. Муну колдош керек, барышыбыз керек. Бирок баягы шалынын шылтоосу менен күрмөк суу ичет деген маселе болбосун деген гана чочулоо. Ар кандай жакшы ишти кичине жерден кыйшайтып алса боло берет. Болгондо да ошого үйрөнүп калганбыз, көнүп калганбыз. Мына ошол 352 миллион сомдун, Руслан мырза, тагдырын карап көрсөңөр, бул өтө чоң каражат, бул өтө чоң сумма. Ансыз деле кээде биз катуу эле айтып атабыз, кеңешчилерге бөлүнгөн акча аябай очоюп кетип баратат, чоңоюп кетип баратат. Жана бекер сураган жок да, кантип кеңешчиликке кызматка кирсе болот деген, ал жака киргизбейсиңер да силер, туурабы? Жакшысы жеңилирээк министр болуп алыш жеңилирээк да, андай долбоорлорго кеңешчи болгонго караганда, туурабы? Урматтуу Абдрахман Кесамбаевич, кеңешчи өзүң консультант болуп, бул эки түрү бар, билесиз, эл аралык, анан биздикилер. Ошондо мисалы бизде адистер жок болсо, анда эл аралык алабыз. Эгерде бизде болсо, биз өзүбүздөн эле консультанттарды тандап алат. Биз өткөндө билим берүү министрлигинин эксперттерин көрдүк да. Биз көрдүк. Айланайын, аман эсен, ассаламу алейкум. Аман эсен. Бирок көптөгөн жылдардан бою бизде эксперт болуп келатат дейт да. Ага караганда айылдагы 10 жылдык мектептин мугалимдерин коюп койсоң көбүрөөк эксперт жасап берет, анализ жасап берет, практиктер.
Талашкандан пайда жок, урматтуу коллегалар. Эгерде биздин колубуздан келе турган болсо, азыр ким жооп берди мага? Мэрдин орун басары жооп берди. Ушул 352 миллионун тагдырын кайра так жазып көрсөтүп койсок болот деп. Депутаттардан ушундай суроо пайда болот деп силер алдын ала билишиңер керек эле да. Сүйлөшүп отуруп, талашып отуруп баары колдоого ээ болобуз. Колдообуз карга жок. Муна керек. Шаарды тазалаш керек. Түтүндөрдөн жыйнаш керек. Солярка менен жүргөн бүтүндөй бардык керекпи чоң КАМАЗдарды деле киргизбей коюш керек. Өнүккөн өлкөлөрдө ушундай. Кайсы бир саатка чейин жанагы чоң түтүн чыгарган машиналарды борборлоруна, көчөлөрүнө киргизбейт. Ушундай шарттарга барышыбыз керек, чечкиндүү болушубуз керек. Колдошубуз керек, бирок келишимди түзгөндө бираз шартын карап коюшуңуздар керек да. Колдойт экен деп эле келе бербеш керек. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу кесиптештер, каршы эмес болсоңуздар, кийинки суроого өтөлү. Баяндамачы эгер жетишсе, үлгүрсө биз карайбыз ушул маселени. Үлгүрбөсө, анда биз кийинки жыйынга ушул маселени коебуз. 7 пункт. Мамлекеттик күзөт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору. Биринчи окууга киргизилет. Демелгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, баяндамачы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Шабданбеков Жумалбек Кумарович. Келиңиз, сөзгө берилет. Урматтуу депутаттар, мамлекеттик күзөт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору мамлекеттик күзөт органынын ишин жакшыртуу, анын Кыргыз Республиканын Конституцияга шайкеш келтирүү максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын мыйзамдары инвентаризация жүргүзүү жөнүндө Кыргыз Республиканын президентинин 21-жылдын 8 февралдагы 26 указынын ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Алсак, мыйзам долбоору жалпысы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук камсыз кылуучу улуттук коопсуздук жөнүндө, контур чалгындоо иши жөнүндө, тышкы чалгындоо иши жөнүндө жана терроризмге каршы аракеттүү жөнүндө мыйзамдардын башка долбоору менен чогуу иштелип жатат. Белгилей кетсек, ушул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы регламентине шайкеш келет жана мамлекеттик органдар менен макулдашуудан өткөн. Биринчи жолу министрлер кабинетинин регламенти күчүнө кирерге чейин, экинчиден уже күчүнө киргенден кийин. Долбоор боюнча сын пикир же сунуштар түшкөн эмес. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 22 беренесине ылайык бул мыйзам долбоору коомдук талкуудан өттү. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин расмий сайтында 21-жылдын 3 ноябрынан 4 декабрга чейин жана ченемдик улуттук актылардын долбоорлорун карап чыгууда бирдиктүү порталда көрсөтүлгөн. Мыйзам долбоору боюнча сын пикир жана сунуштар түшкөн эмес. Жогорку көрсөтүлгөн мамлекеттик күзөт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун колдоп бериңиздерге суранам. Рахмат. Рахмат. Урматтуу кесиптештер. Суроолор барбы? Барбы? Анда биринчи сөз суроо берүүчү үчүн Абдахан Кисанбаевичке берилет. Рахмат. Азыр баяндамачы айтты, эч кандай сунуш келип түшкөн жок дегендей кылып. Сунуштар биздин жогорку кеңештин эксперттик топторунун берген сунуштарын караса, ал жерде сунуштар бар, сын пикирлер бар. Ал жерде сиз айтсаңыз, 6-чы президент болуп атат, 6-чы президент 6-чы жолу өзгөртүү киргизип атат. Ар бир келген президент ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип олтуруп келатат. 97-жылы биринчи кабыл алынган бул мыйзам. 97-жылдан 29 декабрынан баштап
бүгүнкү күнгө чейин 6 жолу өзгөрүүгө дуушар болуп атат. Туура? туура. Сиз олуттуу деген 3 позицияны көрсөтсөңүз да, мына соңку мыйзам кабыл алынган бул 2011 жылы 2 декабрында, 29 ноябрында кабыл алынган 226 номер менен. Мына ошол соңку кабыл алынган мыйзамды принципиалдуу эмнелер өзгөрдү? Азыр жаңы конституция кабыл албадыкпы? Бул конституцияга тиешеси жок аны. Ошонун негизинде соңку мындай принципиалдык эмени айтканда биз азыркы долбоорго Конституционный соттун төрагасын күзөткө алганын киргизип атабыз. Экинчиден, кээ бир көп статьяларды мурунку закондо 27 статья болчу. Азыр биз азайтып 23-кө эметип атабыз. Анткени башка закондар уже кабыл алынбадыбы? Улуттук коопсуздук органдар боюнча, контрразведывательный, разведывательный деятельность, антитерроризм деген кабыл алынып, ошолго биз көп немелерди, значит, оперативно-разведывательный деятельность бүтө элек, ошого көп статьяларды биз ошо тияка соответствие кылып атабыз да. Ал лишний жазылган көп сөздөр бар болчу. Биз азыр тактап чакан кылып атабыз өзүбүздүн мыйзамды. Чаканлан анан көп определенияларды тактап атабыз да. Экидей кылып, мүнөздөй кылып, трактовка кылбагандай кылып. Ошонун негизинде. Урматтуу кесиптештер, бул өзү консервативдүү кызмат. 2011 жылдын ичинде эле 4 өзгөртүү киргизилди. Сизге ушундай бир кызыкчылык, мындай бир ар бир келген кишинин кызыкчылыгына жараша өзгөртүү пайда болуп аткан жокпу ушул мыйзамга? Анан мен текст боюнча кетем. Азыр концепциясы боюнча сурап атам. Макул, жооп жок. 6-берененин 3-пунктун караңызчы. Кыргыз Республикасынын президенти ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырып жаткан мезгилге анын үй бүлө мүчөлөрүнө, жубайына, жашы жетелек балдарына. Жашы жетелек балдары канча? Азыркы президентти Мыйзамда жазылып турат да, жашы жетелек балдарына. 18 жашка чейин. Ошон жазылбайбы бул жашы жетелек деген? Жашы канчага жетиш керек? 18 жашка чейин. Ушинтип жазса болбойбу ушул жерге? Макул жазып коелупсуз. Жашы жетелек дегенди ар кандай түшүнсө болот да. 7 жашка чыгыш керекпи, 9га чыгыш керекпи? Мыйзамда так көрсөтүлүүсү шарт деп атканым. Экинчиси. 11-беренени караңыз. 3-пунктунда макулдугун берген адамдар менен кызматташууну, мындайча айтканда, сексоттор да, ошолорбу? Туура. Сексоттор, жарандар өзүнүн добровольный катарында завербованный. Завербованный. Антты айтсак деле болот. Мына ушунду айтыш керек да. Мына макулдугун берген адамдар менен кызматташуу мамилелерин купуя негизде белгилөөгө дейт да. Бул деген ошол сексоттор деп коет. Мына ушулар менен мындай бир мыйзам жакшы. Бирок мыйзамды кандай пайдаланабыз? Бизде жаман нерсе жок, баары жакшы. Конституциябыз керемет. Окуган киши ыйлап жиберет бактылуулуктан. Бирок пайдалануусу кандай? Мына ушундай жерлерге бираз сиз тажрыйбалуу инсансыз, 9-бөлүмдүн жетекчиси экенсиз, 9-башкарманын, Ооба. Бүтүн узун кулак, көрөгөч көз силердин кызматыңарда да. Мына ушул башка мамлекеттерде ушундай бар, мындай жазуулар, мыйзамга жазып койгон учуру барбы? Бар. Если биз Российской Федерацияны алсак, ал именно мына функциясы аякта наоборот более расширенный. Мен функцияны айткан жокмун. Формулировканы айтып атам. Ал кандай формулируется, мисалы Российской Федерации, ФСО кандай формулирует? Тоже на добровольной основе оказывают содействие, на конфиденциальной, гласной, негласной деп аякта деле ошону. Мыйзамда көрсөтүлгөн. Ооба, көрсөтүлгөн. Туура. Как их называют? Ал уже закон ОРД кетет да аякта. Ал аякта кантип айтылат билбейм, бизде ар кандай айтсак болот. Негласные помощники, добровольные помощники деле айтсак болот. Ал уже ОРдун негизинде болот да, и жана об органах национальной безопасности мыйзамы негизинде болот. Азыр Жумгалбек Умарович, мындай да,
Оердыны азыр өзүңүз билесиз, башта канча биз экөөбүз көп жылдан бери таанышпыз. Экөөбүз тең мамлекетчилбиз, түшүнөбүз. Оерде башта канча уюмда бар эле, мамлекеттик уюмдарда? Мындан бери 20 жыл башта. Айтсаңыз, канча өлкөдө, канча уюмда бар эле? Силовой структура, правоохранительный органдарда бар. Ошону эсептегенибизде. МВД да, ГКМБ да, Финполиция да, Финполиция кийин кошулду. Дагы. ГУИН да. ГУИН дагы кийин кошулду. Мына көрдүңүзбү? 3 эле структурада бар эле. Азыр канчада? Азыр чек ара кызматында бар, азыр бажы кызматында бар, азыр айлана ким жакшыраак мамиле кылып кирип чыкса эле ошо оердыга укук алып чыгып атат да. Чек ара кызматта мурунда болгон, өзүнүн карашы. Чек ара кызматы в рамках ГКМ болгон. Болгон. В рамках ГКМ. Экөөбүздүн көз алдыбызда өттү да ушул тарыхтардын баары өзгөрөсү. Башта эки эле мамлекеттик уюмда болсо, азыр иттин улуу байгарасына чейин берип бүттү да оердыны. Туурабы? Ошону менен кадыр кетти да. Мен эмнеден коркуп атам мен? Караңыз. Мына ушул 8-чи берененин 15-чи пунктун карасаңыз, мамлекеттик бийлик органдарынан дейт, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана менчигинин түрүнө карабастан уюмдардан зарыл болгон маалыматты акысыз алууга деген өтө коркунучтуу жери ушул да. Менчигинин түрүнө карабастан зарыл болгон маалыматтарды алуу. Бирөө мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн алат маалыматты, бирөө жеке өзүнүн кудасынын, жээнинин, тайкесинин кызыкчылыгы үчүн да маалымат жыйнайт бизде. Жыйнайт маалымат. Баарыбыз бир элден, бир жерденбиз, билебиз. Мына ушуну сиз дасыккан кызматкер катарында кантип ушуну залалдаштырса болот да мындай бир. Алхан Кисебаевич, биз СГО болсо уже 30 жыл болду, биз быйыл 30 жыл болот. Биз только маалымат алганда интересах обеспечения безопасности объектовду алабыз. Башка случайларда бир да жолу алган эмеспиз. Бир дагы жаран же бир дагы организация жалоба этип берилик ушул моментке чейин. Мен муну эмне үчүн сурап атам? Жетекчиликтерден мындай бир маалыматтар болуп атат да. Айылда жүргөн пенсионерлерден бери тыңшап аткандарын. Ошону улам айтып атам да сиздерге. 19-чу беренесин, 19-чу пунктун карап көрүңүз. Кайсы берене? Азыркы эле 8. Тейлөө боюнча иштерге карата жеке жана юридикалык жактарды жана алардын уруксатын текшерүүгө. Караңызчы. Биз баягы Иван Грозныйдын тушунда опричнина болгон да, билесиз да, тарыхтан, Муну ушул жеке турмушка кийлигишип кеткен жактарын бир аз абайлаш керек да. Этият болуш керек да. Бул конституцияга каршы да. Мен маселе жок, мен мамлекетчилмин. Сырттан конок келеби, мамлекет жетекчиси келеби, Кыргызстандын ичинде жүргөн болобу, бекем коопсуздугун кармалышы керек. Бирок ошол чапандын астында момундай беренелер кирип кетип атат да, пункттар. Бул өтө кооптуу да. Бул пункттан мурун эле бар болчу. Биз муну жаңы киргизген жокпуз муну. Бул мурунку азыркы действующий закондо да бар. Туура. Бирок биз 11-чи жылдан кийин кирди да булар. Биз айтып атпайбызбы, экөөбүз бир эле учурда мамлекеттик кызматтарда жүрөбүз да. 11-чи жылда бир эле жылдын ичинде 4 өзгөртүү киргиздиңер да ушуга. Башта бул мыйзам аябаганда бир жеткиликтүү деңгээлде эле да. Бул мыйзамды колго кармагандан адамдар чочулайт эле да. Азыр эшик ачылып кетти да. Кандай дейсиз? Өзүңүз деле салыштырып атасыз да. 30 жылдагы баштагы кызмат менен азыркы кызматты салыштырып атасыз да, башка да. Сиз жакшы билесиз го, биздин кызмат чисто узкоспециализированный. Но информацией пользуются многие. Биз маалыматты только в пределах өзүбүздүн компетенциядан эле алабыз, если керек болсо. А так мындай. Жомарт Кумарович, чыгып кетип атат да. Чыгып кетип атат. Азыр бир коллегабыз айтты го, ушу блогерлерди аябай катуу колдонуп кетип атасыңар да. Бизден чыккан жок деп коюп атасыңар да. Адырхан Кимсенович, бизде блогерлер жок биздин кызматта. Биздин кичинекей чакан кызмат, билесиз. Ортомчулар бар. Биз техникалык колдо только защитаны колдонобуз. Ортомчулар Средства нападения деген жок, билесиз да.
ортомчулар бар да. Мына мамлекеттик күзөт органдарынын милдеттери 12 беренен караңыз. 10 пункттун 2 абзасын карасаңыз. Турак жана башка жайларда жана жер участоктарында жашаган жарандардын жана башка адамдардын эркине карабастан аларга кирүүнүн бардык учурлары жөнүндө мамлекеттик күзөт органы 24 сааттын ичинде прокурорго кийин сот тарабынан көрсөтүлгөн аракеттердин мыйзамдуулугун жана негиздүүлүгүн текшерүү үчүн кабарлайт дейт. Мына ушул Кыргыз конституциясынын адам укугунун талаптарына кескин каршы келет. Жок дегенде ушуну мындагы жазбайлыбы? Турак жана башка жайларда жана жер участоктарында жашаган күмөндүү жарандардын деп жок дегенде күмөндүү деген сөздү кошуп койбойсуңарбы? Каалаган эле үйгө кирип барыш мүмкүн эмес го. Бул биз жаңы киргизген жоксуз бул эменичи пункту. Мен ушуну айтып атпаймынбы? 11-жылдан бери мен жокмун. 2009-дан бери билесиз. Кесиптеш биз экөөбүз. 2009-дан бери кеткенмин, 2022 келдим. Ошондон бери 11-жылдын ичинде 4 жолу өзгөртүү киргизип, мына ушундай позициялар кирип кетти да. Сиз окуп көрсөңүз, макул болосуз. Бизде эме деп турат, исключительных случаях, если кылмыш биз кайтарган. Ал орусчасында. А бирок кыргызчасында адамдардын эркине карабастан кирип кетүүгө укуктуу деп атат да. Ал формулировканы алмаштыралы анда. Рахмат. Юристтер отурат. Рахмат. Балекеттин баары ушунда. Кандай колдонот? Сиз буйрукту берип коесуз, ал жакта бир капитан аткарат да. Мисалы, мындай нерселер көп болот. Жок, экинчи окумга уже киргизип келебиз. Экинчи окууга анда мына Чыңгыз Азаматович угуп атасыз да. Мына стенограммадан алып туруп эле ошо экинчи окууга киргизсеңиздер. Дээрлик негизи мен жана айттым, консервативдүү кызмат. Бардык мамлекеттерде бар кызмат, бирок ушунун эсебинен бираз өзүнүн пайдасына колдонуп берген 3 позицияны айттым. Азыр экинчи окууда карап көрсөңүздөр. Рахмат. 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 Кийинки сөз Нуралбек Тургунбешевке берилет. Рахмат, Чыңгыз Азаматович. Урматтуу баяндамачы, эми бул жерде жазылгандарды баягы Адахан Кимсанбаевич журналист болгондон кийин эптеп тиягынан биягынан сизди кыйнап айттырып алды. Анча мынчадан колунан келбейт эле муну айттырыш. Сизге кыйын болуп атат. Себеби дене сиздердики ушундай аябай узкий көп нерселер мындай ачык жооп бериш да кыйын да. Негизинен туура айтат Адахан Кимсанбаевич, бул консервативдүү кызмат бардык эле жерде окшош дээрлик. Буга чейин болуп келген, мындан кийин да боло берет. Ошон үчүн негизин концепциясын колдоп биринчи окууда алсак, анан айтып атат, анча мынча баягы өзгөрткөнгө боло турган жерлерге мына баяндамачы деле макул болуп атат. Ошон үчүн суроону мындай аз айтып эле мындай колдоп койсок жакшы болобу дейм да. Ошону Чыңгыз Азаматович добушка койсоңуз, суроо жоопту аз айтып элечи, түшүнүктүү да. Ошо добуш берели. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Адахан Кимсанбаевичке берилет. Рахмат. Мен өткөндө ушуну сурадым эле да. Биздин 2022 жылдын бюджетинде олтурабы деп. Ошого жооп ала алган эмесмин. Бүгүн сөздүн башында айттыңыз, бюджетте олтурат деп. Эми караңызчы. Урматтуу кесиптештер, биз бир нерсеге кенен мындай бир маани беришибиз керек да. Жогорку кеңеш колдобой кайда кетет деп туруп эле бюджетке киргизип койгонсуңар, туурабы? Колдобой кайда бармак эле дейсиңер да, туурабы? Адахан Кимсанбаевич, өзүңүз билгендей биз былтыр 240 миллион киргизкенбиз да, эсиңиздеби? Байкы 230 миллион. Ан 70 миллионун былтыр бербей коюшту деп айтпадым белем. Ошон үчүн суранышпы деп сурап атат. Ошондо неме, ошондо кирген. Биз Эми бюджетти даярдап Руслан мырза, ошон үчүн сурап атат. 3 транш деп атат. Анда жалпысы канча деп сурап атат ошон үчүн. Биринчисине үлгүрбөй калдык дедиңер. Экинчиси менен үчүнчүсүнө деп атасыңар. 60 миллиондон 80 миллиондон бөлүп атасыңар. Бирок жогорку кеңештин колдоосу жок эле бюджетке киргизип койдуңар. Туурабы? Жок, Адахан Кимсанбаевич, былтыр биз жогорку кеңештен өткөзгөнбүз. 230 миллионду колдошкон. Биз аны кол койгонбуз, ал келишимгечи. Ошол үчүн биз бюджетке киргизкенбиз. 22-жылдын бюджетин ким кабыл алды? Жок, ошо 22-жылы кабыл алганда биз августтарда киргизкенбиз, ошондо кабыл алганда ноябрь, декабрларда кабыл алынган.
ошондо киргизгенбиз 22-жылы ошол 80 миллион. Анан Анан 70 миллион баягы 230 миллион болчу да. ошол 6-чы чакырылыш сиздерге колдоп берсем үчүн 7-чиге киргизип атасыңар. Жок, 230 миллион кирген да. Мейли канча кирген? 230 миллион кирген. Мейли. Биз ошондо 70 миллионду 2021-де алмакпыз. 80 миллионду 22-де алмакпыз. Ана 80 миллион 23-жылы. Бизге эмнеге алып келдиңер деп атам. Биз чечкен жокпуз да бул маселени. Жок, ооба, аны бирок кайрадан киргизбедик силерге. Кайрадан киргизсеңер бюджетке эмне үчүн киргизесиңер? Жогорку кеңештин макулдугу жок. Адахан Кимсамбаевич, өзүңүз билгендей биз жылда бир жолу эле 2 жолу карайбыз. Бюджеттичи. Бюджетти Мындай, Руслан мырза. майда, анан августтарда карайбыз. Өзгөрүүлөрдүчү. Мен так жооп ала албайм, мен билем, түшүнөм. Муну айта албайсыңар. Биз жогорку кеңеш макул болот, болбой кайда кетет деп эле киргизип койгонсуңар бир жыл башта. Бул бир жагы, экинчи жагы. Энергетика тармагына беребиз деп атасыңар. Бюджеттен энергетика тармагына берип эмне кыласыңар? Кайра айтып атат. Ошол чакан ишканаларга бербейсиңерби? Бюджетти мойну көтөрө албай калды. Ошону силер түз эле бербейсиңерби? Айтпайсыңарбы? Кыргыз энергетика министрлиги бар, мамлекеттик ишкана бар. Ошолорго силер ортомчу болуп бергиле да, ошолор менен келишим түзбөйсүңөр. Баары эле бюджетке киргизе бересиңер. Адахан Кимсамбаевич, бул деген бюджеттик кредит болот. Эми Бекер караңыз, эмес, кайра кайтарылат бул акчачы. Руслан мырза, эми караңыз. Мен сизге караганда бир аз көбүрөөк саясатта жүргөн киши катары мындай кыласыңар. Электр энергетикасына бул жерден бербейсиңер силер эч нерсе. Социалдык абалды турукташтырууга жумшалып кетти деп, ушул жылдын бюджетин, отчетун берип атканда ушул сөздү айтасыңар бизге. Эсиңизде болсун. Дал ушинтип айтасыңар. Билесиңер да дейсиңер. Пандемия болуп, кичи ишканалар иштебей, башкалар иштебей, ошон үчүн тартыштык болуп калганда жакшы ниет менен алдык эле. Бирок бюджет тартыш болуп калып, анан айлыкка ошону иштеттик деп жооп бересиңер. Ал мезгилде мен депутат боломбу, сиз министрдин орун басары болосузбу, болбойсузбу билбейм. Бирок эки кыргыз ушинтип сүйлөшөт да. Анан экөө тең макул дейт. Төрагалык кылып отурган киши айтат, болор иш болуптур дейм, кайра артка кайтармак белек, колдоп коелу да деген кишилер чыгат. Анан колдонуп коюла берет, анан кыргыз бата берет сазга. Мына сценарий кандай өнүгөт? Мына ушундай болгон сценарий. Биз азыр бири-бирибизди өзүбүздү алдайбыз. Муну алып коелу, анан энергетикага беребиз. Сиз мына бир сөз айтып жүрдүңүз. Электр энергетиканы импорттаганга жумшалат. Кайсы өлкөдөн импорттойбуз биз? Биз демек карыз алып, ошол карыздын эсебинен электр энергиясын сатып алып, анан ортодон түшкөн кичине кошумчаны алып туруп элге чачат экенбиз да, туурабы? Сиздин логикаңыз ушундай болуп атпайбы? Адахан Кимсамбаевич, бул боюнча бул туруктуулугу анан биздин экономиканын электр энергия камсыздоо бирден бир максатыбыз болгон. Бул биринчиси, экинчиси бул жок, биз бекер берген жокпуз. Бул кредит, бюджетный кредит болуп атат. Ошол үчүн Минэнергетика кредит, бюджетный кредит бойдон берип атабыз. Бул кайтарымдуу акча болуп атат. Эмне үчүн түзбөйт алар келишимди? Бирде булар түзө албайт, себеп дегенде финансы министрлиги ушу дайыма кепилдик берет. Түздөн түзө албайт. Эч нерсе өзгөрбөйт, бирок биз мындай нерселерге барбашыбыз керек, урматтуу кесиптеш. Ооба, каржы министринин кепилдиги жок эле. Ошол да, туура да. Чоңуз Азаматович, андай бул эгерде кредит болсо, бул финансы министрлиги кол коет. Андай түздөн түз мындай биринчи жолу угуп атам. Чоңуз Азаматович, андан бирден бир кепилдикти финансы министрлиги андай жок бизде. Бардык бир кредиттердин бардыгы, грант кредиттердин бардыгы финансы министрлиги аркылуу өтөт. Түздөн түз албайт алар. Адахан Кимсамбаевич. Менде суроо жок, бирок суроолорго жооп ала албасымды билгенден улам жок да. Суроо толтура, бирок жооп ала албайм да.
Анда рахмат. Кийинки сөз Адахан Кисамбаевичке берилет. 19 миллион боюнча, 17 миллион боюнча бул мен каттуу сын пикирим болгон. Ошол 2 миллиондон ашык евро эмне үчүн бизди добушка коюп атканда 19ду коюп атасыңар? Бул жерде 17 миллион 870 деп турат деп кайра суроо койгом мен сиздин кесиптешиңизге. Азыр айтып атасыз, ал 2 миллион евро бул жерде таптакыр жоголуп кеткен. Бул жерде жок азыр. Комитеттин чечиминде жок. Сунуштарда жок. Андан сырткары конфиденциалдык долбоор деп өзгөртүлүүгө тийиш деп жазылып турат. Бул кандай болот? Ооба, бул кандай болот? Өзгөртүлүүгө тийиш. Азыр биз добуш бергенден кийин кандай кылып өзгөртөсүңөр? Биякта кесиптештерим бар. Жок, сиздер азыр туура маселе койду да. Сиз мындай өзүңүзгө албаңыз, баарына тийиштүү да. Ооба. Ушул суроолорго жооп бере албай аткандан кийин эмнеге чыгасыңар ушу трибунага? Анан ушул жерге чыгасыңар, бирөө суроо берген болсо, баланчы жооп берсин, түкүнчү жооп берсин деп гана диспетчер болуп турасыңар. Мына мен окуп атам. Силерден келген кагаз. Өзгөртүлүүгө тийиш деп атасыңар. Эмнеси өзгөрөт? Биз азыр карайбыз, добуш беребиз. Анан кантип өзгөртөсүздөр? Уруксат болсун. Эми өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Жолдош Алиев, суу ресурстук кызматынын адисимин. Ушу долбоор боюнча мен иш жүргүзөмүн да. Ушу долбоордун алкагында 3 келишим болот да. Бир кредиттин келишим, бир грантовый келишим и технический содействие деген келишим. 2 келишим ратификациядан өтөт. Ушу 2 келишимди силерге сунуштап атабыз да. Жок, сунуштап атканыңызды көрдүм. 3-чү келишим технический содействие деген. Эмеден өтпөйт, ратификациядан өтпөйт. Аны түздөн биз түзөбүз да. Биз Чыңгыз Азаматович өткөндө ушундай талап койгонбуз да. Ар бир кагазды бергилечи, биз колубуз менен көрөлү. Кармап көрөлү. Акчасын карматпайсыңар. Жок дегенде кагазын кармап көрөлүчү. Кайда кетет, эмне үчүн кетет, кандай шартта кетет. Эмне үчүн ошону 3 бөлүк кылып алып келбейсиңер? Өткөндө сиздин кесиптешиңизби билбейм, могу жерде мени менен талашты эле. Мына экинчи бөлүгүндө туратпы дегендей кылып. Моюнга албай аттыңар, бирок кийин чыкпады ушу 2 миллион евродон ашыгыраак. Ушул макулдашууга, келишимге кирбей калган акча экендиги. Мына бүгүн ал жок. Ал жок бүгүн. Бүгүн 17 миллион 870 миң бар. Кайда кетти 2 миллион? Бул эми 2 миллион бул отдельный келишимден ратификация өтпөй турган эмеде акчаларда, каражаттар. Эмнеге өтпөйт ал бизден? Биз кайтарабыз да, Кыргызстан ошону кайтарат да. Кыргызстан кайтарат, грант бирок боюнча деп башында айтып кетпедим. Баяндаман 2 миллион 60 миң бул технический колдоого грант деп. Урматтуу туугандар, эгерде ошол 2 миллионду грант катарында Кыргызстан кабыл албаса, ошол 17 миллионду дагы бизге кредитке бермек эмес. Берүүнүн бирден бир милдети 2 миллион грант деп кичине сырды көрсөтүп коет, а бир жагында илмек бар да. Эми кимди алдайбыз? Биз деле ошондой тажрыйбалуу болуп калдык да. 90-жылдары Кыргызстанды алдаса болот эле. Кыргыздарды алдаса болот эле. Себеп эл аралык келишим түзгөн эмес өзүнчө. Баары башка жактан чечилип келген. Азыр биз өзүбүздүн кекиртегибизге өзүбүз илип атпайбызбы? Ошондуктан туугандар, дагы бир жолу айтам, жаман көрбөңүздөр. Мына ол жерде өткөндө 2 бөлөк кагаз дедиңиздер. Бүгүн 3 бөлөк кагаз болуп атат. Кандай болот бул? Качанга чейин ушундай болобуз биз? Эмнени жашырып атабыз? Шарттарын жашырабызбы? Же алган сумманы жашырабызбы? Ким жооп берет ушуга? мен жооп берейин. Биз эчтекени каткан жокпуз. Маалыматтын баарын силерге берилген. Бирок биз сизге 2 эмени сунуштаганбыз да, кредиттин, гранттын келишимдери. Бул именно ратификацияны өтө турган эмелер да, келишимдер. 3-чү келишим технический содействие деп коет. Бул банк өзгөчө отдельно берилет, акча эмеден ратификациядан өтпөйт. Анын шартын депутаттар таанышса болбойбу анын шартын? Болот. Эмне үчүн бербейсиңер? Беребиз. Качан? Мага жеке эмес, могу кагазда кошуп беришиңер керек да силер. Азыр кереги жок, расмий түрдө.
Мага көрсөтүштүн кажети жок. Экинчиси, Адахан Кенсебаев экинчиси берет. ким кантип жооп берет бул? Өзгөртүлүүгө тийиш дегенде эмне өзгөрөт? Ушул киши как раз. Ошо киши Вот жооп аз берет. построено. Жок, Эмне өзгөртүлүүгө тийиш? технические изменения какие требуются деп туруп Долбоордун күнү деген жерде турат. Мына үстүндө эле 2022-жылдын 5-январында долбоор күнү деп белгилепсиздер. Бирок конфиденциалдык деп жазасыңар дагы анан өзгөртүлүүгө тийиш дейсиздер. Өзгөртүлүүгө тийиш болгон документти эмне үчүн жогорку кеңешке киргизесиңер? Биротоло өзгөртүп бүтүп чекитти коюп анан алып келсеңиздер болбойбу? Бул жана келишимге кол коюлганда незначительный эме болот, жанагы өзгөртүүлөр киргизилет да. Бул мындай официальный эме да, процедура да. Мына мисалы караңыздарчы, резервдөө үчүн комиссиянын өлчөмү жылдык 0,5%ды түзөт деп атасыздар да. Эгер ушуну 0,3% деп өзгөртүп койсоңуздар, бул чоң өзгөрүүбү? 20 миллион евронун ортосунда. Чоң өзгөрүү да, бул текст өзгөрүп атпайбы? Уруксатпы? Ким? Финансы министринин орун басары Руслан Татиков. Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча финансы жагынан эч нерсе өзгөрө албайт. Себеп дегенде акчалар берилсе, баягы ченемдери баардыгы алар өзгөртө албайбыз. Бул баягы незначительного характера деп кээде жазылат, незначительного характера, не принципиального характера. Мындай немелерди финансы жагын эчтеке кыла албайбыз. 0,5-0,3кө эчтеке кыла албайбыз. Руслан мырза, Америкада, штаттарда ушундай да. Бир штатта асып өлтүрүлөт, бир штатта электр столго отургузуп өлтүрөт. Значительная разница или незначительная? Я. Ошо значительная или незначительная? Как? Кандай дейсиз, Руслан мырза? Биз финансы жагынан эле жооп берейин. Жок, финансы ушул жерде дагы ушундай да. Кандай? Незначительная разница. Какая разница? Баары бир өлөт да. Не принципиального характера деп жазабыз. А там тоже не принципиального характера. Какая разница? Өлөт да. Ток менен урасыңбы же газ менен өлтүрөсүңбү? Мына ошондой. Могу жерде бизге моундай кагаз Чыңгыз Азаматович кирбеш керек, өзгөртүүлөргө тийиш деген маселени биз жол бербешибиз керек. Бизде так чекит коюлган кагаз келсе, ошону гана талкуулашыбыз керек, ошого гана добуш беришибиз керек. Анан бизден өткөрүп алгандан кийин незначительного характера деп эмнелерди гана өзгөртпөйт булар. Ошон үчүн каршылык. Бул эми бүгүн только подписанияга кайра келип туруп ратификацияга алып келебиз. Жо, мындай болот. Азыр ушу неме подписанияга кетип атат. Бул деген макулдашууга. Ушу макулдашууда азыр сүйлөшсөк болот. Анан незначительно, не принципиального характера деген баягы экономияга алып калса, андан ары жумшагуу деген ушундай да. Ой, башка баягы финансы жактарын алмаштырууга болбойт. Жарайт. Соңку мен ишендире албайм. Мына 3.05 бөлүмдү караңыздарчы, консультанттар деген жерге. Өткөндө биздин кесиптештер ушу маселени койгон. Консультанттарга акча төлөйсүңөрбү деди, жок деди. Ошондон улам чыккан 2 миллион евро. Мына экинчи бөлүмүн караңызды. Гендердик теңчиликти илгерилетүү боюнча программанын консультанты дейт. Ойлонайын, канал казууда гендерге белеги барбы ал жерде? Суу чыгарууда кандай гендердик маселе бар? Бул не деген маселе бул? Же эркектер кетмен чапса, кумун аялдар ташып берет деп жазасыңар. Эмне кыласыңар? Статистика ушундай дейт. Кандай деп жооп бересизби? Мен мындайда ушул программанын каражаттары банк отдельно төлөнөт. Жерде каралган эмес, только программасы эле каралган. Бул банктын политикасы да. Именно гендерный вопрос банктын политикасы. Гранттын эсебинен, проектте каралбаган гранттын эсебинен, өзүлөрүнүн акчасынан төлөнүп турган эме да программа. Банктын тарабынан төлөнүп турган акча. Кредит эмес, грант эмес, банктын эмесинен каражатынан төлөнүп турган каражат. Үстүн карасаңыздар, долбоорду ишке ашырууга жардам көрсөтүү үчүн зайымчы дейт. Зайымчы деген карыз алуучу да, туурабы? Заем дегенде эле чый кылып коюпсуңар да, кыргызча болуп калыптыр да. Аман эле болсун да биздин ушу котормочулар дагы. Эгерде банк менен башкасы макулдашылбаса деп туруп, анан кийин кетип баратат. Гендердик теңчиликти илгерилетүү деп.
же 3 эркек иштеген жерде сөзсүз бир аял болуш керек деген талапты коесуңарбы? Керекпи, керек эмеспи, канал казабы, суу чыгарабы? Текстти силер окуйсуңарбы өзү бизге жогорку кеңешке алып келерде? Адахан Кырсабаевич, бираз берде бири-бирибизди түшүнбөстүк болуп атат. Мындан баштайлы. Кредит менен бизди кызыктырып, ушого байлап атат деп атасыз. Туура. Макулмун мен. Аны менен да макулмун. Кредит грантты берип туруп бизди кредитке байлап атат. Бирок мына ошол жерде грант дегенибиз 3,74 миллион. Кредит дегенибиз 14,13 миллион. Мына экөөнүн кошкондо ушулар гана кетет каналга, ушулар гана кетет. Тиги 2 миллион дегени ал ошол жанагы грант катарында банк өзүнүн акчасынан төлөйт да өзүңүз айткан жанагы гендердик маселе болобу, окружающий среда болобу, ошону жазышат. Ошону жазышат. Ал өзү пропаганда кылганы. Өзүңүздү тааныштырып коесуңуз. Сиз ким болосуз? Кечиресиз. Желебаев Абдыбай Шакирбаевич, суу ресурстар директорунун орун басары. Ал каерде жазылып турат ошондой сиз айткан сөз? Эмнеси? Ошо сиз айтып аткан эреже кайсы жерде жазылып турат? Мына грант деп Кайсы? турабы? Мага көрсөтүңүз. Биринчи кагаста грант, кредит деп турабы? Жок, сиз 2 миллион нар жактагы. Мурат Курманбеков сизби сиз? Я. Мурат. Жок. Мага урматтуу мырзалар, кагазды көрсөтүңүз. Мен кагазга ишенем. Ошондой болуп, ооз-эки сөздөргө ишенип жүрүп отурган жерибиз ушул. Рахмат. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен.